Саламатсыздарбы жалпы Факт KG YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Бүгүнкү менин маектешим чыгармачыл адам, коңур үндүү, буюрса алдыдагы сахнанын жылдызы Акмарал Эркинбек кызы. Кандайсың, кандай келип алдың? Саламатсыздарбы, жакшы, буюрса жакшы келип алдык. Ошол Бишкекке окууга тапшырып, буюрса алдыга чоң максаттарды коюп келип калдың, анан ошол жөнүндө сүйлөшсөк, кайсы кесиптин ээси болоюн деп атасың? Ооба, азыркы учурда ошол биздин Бишкек шаарындагы Мураталы Күрөңкеев атындагы окуу жайга тапшырып, буюрса азыр ошол жака тапшыруу боюнча иштермен жүрөбүз. Анан комуз жагына, комузчу, күүчү болоюн деген максатым бар. Ошол. Бирок көрүп турганыбыздай, угуп жүргөнүбүздөй комузда кол ойното аласың, анан муну тереңдетейин деп атасың, э? Ооба, ооба. Комузду тереңдетип, дагы да болсо баягы күүлөрдү, кара күүлөрдү, терме күүлөрдү үйрөнөйүн деген алдыда максатыбыз бар да, буюрса. Буга чейин комузду каяктан үйрөнгөнсүң? Буга чейин негизи биз мен 5-классымда нота менен үйрөнүп баштадым. Мектептен эле? Ооба, музыкалык мектепти бүткөм өзүм. Нарындагы Жумамин Өчөрәлиев атындагы балдар искусство мектебин аяктагам, комуз бөлүмү боюнча. Анан ал жакта ошол биринчи нота таанытып, комузду нота менен үйрөткөн Абдыгазиева Жылдыз Абдыкеримовна, вокалдан мугалимим дагы ошол мугалим эжекем. Анан бирок нота менен үйрөнгүчө албетте апам дагы ырдайт, комуз чертет. Анан апам дагы мындай шилтегенди үйрөнүп, бир ырды үйрөтүп чыккан, комузга салдырып атайын. Ошо шилтеттирип, эми баягы чөбүрчүлүгүм анча эмес болсо дагы ырдаганга аракет кылганбыз да, ошо комуз чертип. Ошондо канча жашыңдан баштап ырдап баштадың? Негизи атам апамдардын айтуусу боюнча 3 жашымдан баштап ырдап баштадым. Ырдап баштап турмун. Анан өзүм 1-класстан бери жаш таланттарга биздин өрөөндүк, райондук конкурстарга катышып, ошол жактан 1-2 орундарды алып келгем. Анан 3-классымдан баштап чоң сахналарга чыга баштадым. Чоң конкурстарга катыша баштадым, ошол фестивалдарга. Ошондон кийин анан чет өлкөлөргө чыгып баштадым десем болот да. Анан чет өлкөгө баргандагы жыйынтыктарым аябай жакшы болду десем болот. Ушу 4 чет өлкөгө барсам, 4-төндө тең аябай кубаныч менен, сүйүнүч менен келгем. Эмне ой менен барсам, ошол ойдогудан дагы жакшы болуп келгенбиз да. Акмарал ырдаган Ажырашпагылачы аттуу ыр элдин жүрөгүн канатып, ыйлатып жиберген эле. Ошондон кийин ата-энең ажырашып кетишти беле деген суроолор көп болгон дейт ал. Аталган ырды бизге да аткарып берди. Сен кандай өмүр сүрдүң, ата мендей жашыңда, айтат го апам көп ыйлап, бактылуу элек башында, жашашка таттуу турмушта, менин да акым бар чыгар, ал үчүн ата асылым, болуң тийиш жанымда, неге менден качтыңар, неге ажыраштыңар, жарашкылачы кайтадан, атаке апа жашсыңар, неге менден качтыңар, неге ажыраштыңар, жарашкылачы кайрадан, атаке апа жашсыңар. Мага Нарын облусунун казысы Мамбет Асан Ибраев агай ушул айтты, ушундай мавлид болот эле, анан ошого келип ырдап берип кетпейсиңби деп айтты. Ырдап берип, анан макул деп барып, агайлар менен кеңешип атсак эле, ушундай оценка болот, ушундай кичинекей кыздын ролу бар эле, анан ошо ойной алсаң, ойноп берсең жакшы болмок деп айтты. Анан мен сразу макулдугумду бердим. Анан ойноп көрдүм да, ошол. Ойноп көрүп, анан жакшы чыкты буюрса ал дагы. Анан айтып кете турчу нерсе, негизи мында менин жашоомо байланышкан эч бир нерсе жок.
Бул жөн гана төмөндө айтып кеткенимдей, жашоомо эч кандай мааниси баягы тиешеси жок, байланышы жок да. Бизге негизи агай ар бирибизге, ар бир катышуучуга 2-3 билет берди, бүлөңөргө, ата-энеңерге депчи. Анан ошол кезде ата менен апама алдыңкы орундардан тийип калыптыр да. Анан мен ырдап атып, атам менен апамды карасам, экөө аябай ыйлап атыптыр чынында. Ошо аябай ыйлап, көздөрүнөн кадимкидей баягы сахнадан свет берилет го. Анан ошол кезде бияктан көздөрүнөн жаштар жалтырап, ушинтип агып атты. Анан ошо бүткөндөн кийин атама барып, ата кандай болду десем, атам ай силер жаман экенсиңер, ай ыйлатат экенсиңер ай деп эле ушинтип калды. Ошо ыйлатып турбайсыңарбы, такыр мен эметип калбадымбы депчи. Аябай ыйлатып салдыңар деп ушинтти да. Ошол. Өзүңдүн үй бүлөң жөнүндө айтып бербейсиңер. Өзүң кайсыл жердин кызы болосуң, ата-энең, бир туугандарың тууралуу? Мен өзүм Нарын шаарынын Нарын районуна караштуу Кайыңды айылынан болом. Анан атам, апам өзүбүз 5 тууганбыз. Мен эң кичүүсүмүн. Ошол 2 байкем, 2 эжем бар, менден улуу. Айтып коюшат го, талант эненин сүтү менен, атанын каны менен келет деп, ошол сыяктуу эле. Атам жактан дагы, апам жактан дагы ырдагандар аябай көп, чынында. Атам жактан чоң атам ырдачу экен. Азыр болсо атам өзү да ырдайт. Анан бирок инструмент коштосунда эмес да, мындай эле ырдайт. Тай жагыман болсо, чоң таятам болсо Казыбектин казалдарын айтып ырдачу экен. Анан өзүм таятам комузда кол ойнотчу экен. Тайнем болсо баян чертчү экен, анан ырдачу экен да. Анан ошо апам азыр комуз чертет, ырдайт. Ошонун кошумча ооз комуз, баян чертет да, чертчү. Анан азыркы учурда чертпей эле, азыр комуз менен ырдап ушинтип калат. Негизи ырчылыктан тышкары дагы эмнелерге кызыгасың? Негизги менин баягы бош кезимде алектенген нерсем ушул комуз, ырдоо. Анан китеп окуйм. Ошол китеп окуп турганды жакшы көрөм. Ошо музыка угам деги, ушундай. Мага баягы музыкаларды угуп, анан ошолорду комузга, инструментке келтирген аябай жагат да. Ушундай бир эргүү алам ошондон. Анан бизге дагы комузуңду көтөрүп келдиң. Буюрса бир жакшы чарма уга алганда, Албетте. Кайсы? Андемесе, камера артындагы көрөрмандарга Алы Туткучев агабыздын Апакем деген чармасын аткарып берейин. Эстедим жаш чагыңды, тил албай айтканыңды, азабым далай тартып, акпасты жаштарыңды. Кеттим мен илим самап, күттүмбү жолум карап, мен жайып тасмалыңды. Байтерек караныңыз, бакытку жамалыңыз, Кудайдан өмүр тилеп, кыйшайсам таядыңыз. Жараткан аян кылган, пайгамбар баян кылган, дейиш шайтаманыңыз. Деген жериңди, тарбия бергениңди, апаке кантип актай, максөтүң эмгенимдин. Солбосоң асыл денем,
кайтарам эмгегиңди солбосоң асыл денен жер сайып башым менен кайтарам эмгегиңди кайтарам эмгегиңди. Каарманым алдыда Бишкек шаарында өзүнүн жеке концертин өткөрөйүн деген планы бар экенин айтты. Негизи мен өзүм Нарынга концерт койгомбуз. Нарын Муратбек Рыскулов атындагы драма театрга концерт койгомбуз. Анан жеке өзүмдүн ооба. Анан ошол эми буюрса Бишкекке келип, Бишкектен дагы Токтогул Салтыганов атындагы филармонияга концерт коелу деген планыбыз бар алдыда. Ошол анан өзүм негизи автордук кырым жок. Өзүңүз айтып кеткендей, жакшы тематикадагы мааниси жакшы ырларды ырдап жүрөм. Буюрса автордук чыгарманы да жакында буюрса алып чыгам деген ойлорум, максаттарым бар. Факт KG YouTube каналы Акмаралдын өнөр жолуна ийгилик каалайбыз. А сиз көрүүчү каналыбызга катталып, лайк басып, комментарий жаза кетиңиз.